Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздерге жамаатыбыз менен экинчи жолу кайрылуу видео тартып жатабыз. Сиздерден чогулган каражаттын жалпы саны 1.200.000 сом болду. Буюрса келечекте ушул жерге жамаатыбыз менен эки этаждуу мечит, подвалында даватчыларга хужура, медресеси менен андан тышкары сыртта дааратканасы жалпысынан 400 кишиге ылайыкташтырып ушул жерде жума намаздарын, айт намаздарын окуйт. Алла насип кылса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: качанда адам баласы бул жашоодон өткөндөн кийин анын баардык жакшы амалдары токтойт, бир гана 3 нерсеси токтобойт деп. Анын бири ушул жерге салынган чоң мечит, ушул жерде жамаатта мечиттин ичинде канчалаган намаздар окулса, зикирлер тартылса, Курандар окулса, жакшы амал иштери болсо ошолордун сооптору себепчи болгон адамдардын баардыгына жазыла берет иншалла. Ошондуктан баарыңыздар кайдыгер карабастан колуңуздардан келишинче башка группаларга жөнөтүп, ушул экранын астында турган реквизиттерге эмак менен салсаңыздар, мен өзүмө да келип түшөт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла буйруса ушул биздин ниет, максат эле ушул ортого муногу этажкалардын канча этажкалардын ортосу. Бу жерде көптөгөн эл жашайт. Биздин азыр окуган жерибиз мына эл билет. Кичинекей болуп батпай калдык эми подвалда негизи. Анан Алла буйруп ушул жерге бир жакшы ылайыктуу мечит туруп калса, канча деген сооп болот эле. Канча элге дагы ой максат ошол эми. Ошонун аракет кылып, колубуздан келишинче кимибиз канчадан жардам беребиз. Мына Дамыл айтып кетти. Кичинеден болсо жардам бере турган болсок, акыретибиз үчүн экен да, туугандар. Аракет кылалы, жардам берели, туугандар. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, жалпы мусулман бир туугандар. Төмөндө ошо биздин Фирдаус намазканабыздын имамы мына Нурсултан устаз Дамылабыз турат. Жана ошондой эле биздин жамаат аксакалдар анан ушул күнгө чейинки кылган ишибиздин түшүмүн берип атат. Кудайым буйруса Дамылабыз айткандай 3төн 2 бөлүгү чогулуп калды. Тиягы Америкадан, биягы Россиядан, жана ошондой эле ушул тегеректеги эле өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбыз 50 сомдон баштап өздөрүнүн салымын кошуп атат. Анан биз дагы да ушу жакшы ишке себепкер болуп калалы деген ниетте. Анткени бул жерде Талас шаарынын эң жакшы жеринде, ушунча этажный үйлөрдүн ортосунда, Кудайыбыз буйруса биякта жаңы аэропортубуз иштегени турат. Ушул жерге бир жакшы мечит түшүп калса деген эле ниет менен аракет кылып атабыз. Базардын жаны бардыгыңыздар билсеңиздер керек. Ушу аялдар үчүн, эркектер үчүн окуганга бир жакшы шарт менен мечит түшүп калсын деген аракетибизди кылып атабыз. Кайдыгер карабай, 1 сомдон болсо да ушу салымыңыздарды кошуп койуңуздар. Башка бир туугандарга жеткирип койуңуздар. Алланын үйүн салышка Аллах Таала сиз бизге муктаж эмес, биз жөн гана себебин кылабыз. Кудайым буйруса Алланын жардамы менен ушул жерде жакшы мечит түшүп калса деген эле ниет менен жалпы сиздерге кайрылып атабыз. Алла разы болсун бардыгыңыздарга. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Урматтуу жамаат, Алла сиз менен бизге берип аткан эң чоң мүмкүнчүлүк бир туугандар. Мүмкүнчүлүк ушул жерге Алланын каалоосу менен жакшы мечит түшкөнү турат буйруса. Эми ушул жерге акыретибиз үчүн, өзүбүздүн акыретибиз үчүн, жамаат үчүн жакшы мүмкүнчүлүк берилип, ушул жерге намазкана мечит түшүп калганга жардам кылалы бир туугандар. Жана өйдө да айтылып кеткендей, 1 сомдон өйдө чек жок. Канча кошобуз десеңиздер, акырети өзүбүздүн акыретибиз үчүн. Бул жашоого Алла Таала сиз менен бизге берген рызкынын берет экен, канчасын өзүбүздүн акыретибиз үчүн жумшасак, ошол гана өзүбүз үчүн калат экен да бир тууган. Келгиле чогуу жардам кылалы.